Азаттыктын көрөрмандары, биз кайрадан байланышка чыгып атабыз. Бул жерде ушул Аскаров менен Мадиярдан жабыр тартуучу аларга карата арыз жазган биз менен Канат Алтымыш уулу отурат. Анан ал азыр болсо ошо биринчи өзүм болгон окуяны айтып берейин, андан кийин суроо эгерде сурооңуз болсо бериңиз дейт. Мен текшере алайын азыр отур. Байланыш кетти. Мен Алтымыш уулу Канатмын. Мен Кыргызстанда жүрүп, өзүм жумушумду кылып жүргөм жакшы эле. Бишкекте жүргөм. Ата энем каза болгонуна 4 жыл болуп калды. Өзүм ата энем жок балам. Аскар биякта билет, потому что мен ата энем жок экен. Мен иштеп жүрүп, өзүм окуатымды кылып жүргөм. Окуатымды кылып жүрсөм, Аскар чалат. 2 жылдан Москвага иштейлик деди. Эмне жумуштар бар десем, досум биякта таксиде жумуш бар, айына 100 000 табасың деди. Досум койчу, андай болбойт го дедим. Биякта андай жумуш 100 000гече эмнеге жумуш экен? Эмнеге десем, бияктан азыр ошо эмнеге деп суроо бердим Аскаргачы. Эмнеге сатайын десем, биякта арзан машиналар чыгып атат. Мерс S-класстар деди мага. Досум, мен азыр машина сатканда машинасы калбайбы десем, жок досум, сен мага ишенип келе бер. Сатып келе бер бияка деди. Москвага. Хорошо деп сөзүн угуп машинамды сатып, срочно сатып, өзүм келинчегиме эчтеке айтпастан бияка чыгып, Москвага чыгып иштеп, 1-2-3 ай иштеп келейин, хорошо бир машина алып келейинчи деп. Өзүм эме менен келсем, биякта Москвага келсем, Аскар мени тиги Шереметьево аэропорттон тосуп алды. Квартирага алып келип жайгаштырып мени, хорошо, ушул квартирада чогуу жашап, 1-2-3 жуманын ичинде Аскар көчүп кетти. Аскар көчүп кетип, анан эмнеге көчүп кеттиң деп айтсам, досум, биякта мен эме өзүм жумуштан болуп калды, сен биякта жашай бер, Москваны көрүп калдың го деди. Хорошо деп квартирага жайгашып калдым. Андан кийин жүрүп эметсем 29-нда Аскар чалды мага. Кел досум, биякта машина алып иштей бер, сен уже бүттү, праваң 3 жылдан өйдө деди. Ооба, 3 жылдан өйдө десем, анда все иштей бер деди. Келсем, жанагы МТК таксопаркка келдим. МТК таксопаркка келсем, Аскар менен Мадияр без никакого согласия, без никакого эме менен договор түзгөн жок мен мененчи. Договор түзбөстөн мага машина берди. Машина менен бияктан иштеп жүрүп эметсем, иштеп жүрдүм. Биринде августтун, по-моему, августтун 1-inde Аскар чалды мага. Канат келбейсиңби деди. По телефону сөзү башкача болду да, Канат келчи офиске, срочно сөздөр болуп атат деди. Эмне боюнча десем, эми келе бер досум, биякта сен машина боюнча тиги машинага май алмаштырбайсыңбы деп мени алдап чакырды. Аскарчы. Хорошо деп офиске келдим. Офиске келип, 2-нчи этажына көтөрүлүп эметсем, Мадияр офисте Мадияр менен Аскар бар экен. Тиги кабинетте Бакыт деген байке отуруптур. Офисине келип эметсем, Аскар отуруп, досум, жанакы машина саткан акчаңдан берип турбайсыңбы деди. Досум, мен бере албайм ал акчаны. Азыр эметсем, сен неме бере албай калышы мүмкүнсүң десем, эмне эле болуп атасың, кана бияктан кыйналып атабыз, следовательдер менен проблема болуп атат деди. Десем, эмне болгон следователь деди. Деп сурасам, айтпай койду мага. Аскарчы. Аскар айтпай койгондон анан айттым, Аскар, бере албайм акчаны десем, Аскар айтты Мадияргачы, Мадияр, муну бирдеме кылчы деди. Аскар Мадияргачы дегенде, Мадияр туруп, колун түрүп алып келип, баягында пистолет бар экен, оң жагында пистолет бар экен. Оюнчукпу же мындай чынбы? Оюнчук эмес, мен азыр сиз суроо бербей турсуңуз, мен жооп берип суроо эметип атам азыр. Баягында пистолет бар экен. Мен билем, пистолет менен оюнчук пневматика кандай болот экен. Пневматика кандай болот? Боевой пистолет. Заряжать этип, чекеме такады. Мадияр, жанакы Касымбеков Мадияр деген бала чекеме такап, биякта жанакы барсеткам бар болчу, ошо барсеткамдан эмне кыларын билбей калдым. Аскар барсеткамдагы акчаны да алып салды.
алып алгандан кийин тиги мен бияка тургандан кийин эле Аскар туруп болдум ошентип эле жана эле акчаңды берип койбойт белең сени маяктан эметип эме мындай күрсеттирип эле берип койбойт белең мен сага да жаман көрүнүп калдым көрдүңбү эми айттым уже өзүмдү жоготуйдум да аяктан эмне деп сүйлөрүмдү билбей Аскар акчамды бер дедим кайра акчамды бер десем блядь Мадияр Зайба момен бирдеме кылчу десем Мадияр сабап баштады мени офистен мен ошону сиздин иниңизге да каалабайм иниңизде бар болушу мүмкүн мен аябай офистен сабап башташты Мадияр Канча акчаңызды алышты? 107 миң. Ошол 170 миң 107 миң. 107 миң рубльды жаныңызга башкаткага салып жүрдүңүз беле? Салып жүргөм. Неге? Атом кайка коем? Квартира койсом урдап кетсечи. Квартира коюп койсом урдап кетет. Кайка коем? Анан барсеткама салып жүрдүм. Барсеткамы өзүм барсеткамды кечинде жатсам дагы башыма коюп жатам барсеткамды. Ушунча чум. Ошон биякта замочкумду сыдырып акчамды полный алып койду Аскар. Анан Мадияр сабап баштады аябай мени. Не представьте себе, кандай ударлар жедим ошол жерденчи. Ошо айтып бериңиз. Аябай, колуна ороп алышып, жана тряпкаларды ороп алып, чтоб потом что мен денемди көгөрбөсүн деп бурчка такып алып аябай салады Мадияр. Ал жердечи бир 500 кыргыз иштейт дейт да таксопарктачы. Анан күндүз кечкисин эч ким кирген жокпу? Жок, потому что сиз ошо суроону тура бердиңиз мага азыр. Булар өзүлөр чакырмайынча таксисттер келбейт. Таксисттер келбейт. Арендадан алып келгиле дегенде эле таксисттер келет. Аякка таксисттер көп келе бербейт. Келсе путевый листке келишет. Путевый лист. Путевый листти дагы булар пачкалап берип салат. Көпкө чейин келбей тургула дегендейчи. Ал пачкалап билгендер биякта сотрудник ГИБДД билбейт. ДПСниктер билбейт. Ошо пачка эмелерди путевый листтер берип коет. Мадияр чалат. Булар кандай деп айтсам, булар аябай кылмыштуу топ болуп калган. Кафеде отурат, любой таксиге чалат. Биздин счет монча болуп калды, могу счетко төлөп койгула. Деп кафеге отуруп ошо. Ал жердечи 500 кыргыз иштейт экен да? 500 кыргыз калп биякта. 500 кыргыз иштебейт. Биякта аябай калп болуп атат. Канча? Ашып кетсе 500 да машина чыкпайт. Ашып кетсе бир 100гө да жетпеген, 100дөн ашык машина бар. 500, ровно 500 кыргыз иштебейт аякта. Канча? Мен о том, что билем мен санап бере албайм, айтып бере албайм, канча мен угушум боюнча 500 кыргыз иштебейт аякта. Анын баары калп. Элүүбү? Эми билбейм аны. Канча машина бар дедиңиз? 100гө да жетпейт машина. Ананчы сиз айттыңыз да мындай айтып атасыз да, эч кандай соглашение кылбай туруп деп анан мага мени таксиде иштетип коюшту деп, жана сиз мисалы үчүн өзүңүз макул болбосоңуз кетип калсаңыз болот эле да башка жака. Мен деген Аскарга ишенгем да. Мен ал досум, классташым. Классташым мени кидайт этпейт деп ишенгем да. Классташым мени келип биякта сызга отургузуп койду мына. Канча күндөн бери представительдер мени кайтарып жатышат. Көчөн кечин мына көчөкү ситуациядан кийин Аскар көчөнү чалып алып мага жанында адвокат отурат. Адвокат отурат, үнүн угуп атам. Аскар айтып атат: Канат, күнүң бүттү уже. Сен көтүңө киргизем до конца деди. Биякта мына сиз айтып атасыз, кылмыштуу топ, кандай булар? ОПГшник деп атасыз. ОПГшник мен билем, организованный преступный группировка булар, аябай. Биякта Мырза деген баласы бар. Иштейби офисте? Офисте иштебейт, буларды карайт. Ал кимдин баласы? Камчы Көлбаевдин баласы. Камчы Көлбаевдин баласы. Ошо Мырза булар ошо камчынын атынан жүрүшөт. Постоянно камчынын атынан жүрөт. Сиз өзүңүз чогуу жүргөнсүз? Мен чогуу жүргөн эмесмин деп мен айтып атам. О том, что мен билишим боюнча булар чакырганда Мырза деген келген. Мырза деген көргөнсүз? Иә. Көргөнсүз? Көргөм. Өзүм көзүм менен көргөм. Телефон менен сүйлөшкөндөрүн уксам, булар камчы Батёк мындай деп атат, Батёк монча акча чогултуп койгула деп айтты деп. Кайсы жерде сүйлөшөт? Мо МТК жака келип, офис жака келип, бир-эки жолу көрдүм ошо Мырза деген баланы. Азыр Мырза деген дагы азыр биякта эшикте балдар күтүп атат. Бир баланын степин алып коюптур. Азыр биякта дагы балдар күтүп атат, заявление жазабыз деген.
ошонун эме боюнча биякта деген суроо. Сиз эмнеге бул адам сүйлөп атса, сиз көрсөтмө берип атасыз ишарат кылып, сүйлөбө аны айтпа деп. Ал Сиз- башка кылмыш сиз- боюнча. Бул деген сиз башка кылмыш боюнча деп атат. Бул мырза деген Камчы Көлбаевдин баласы. Жок, бул азыр кеп Мадияр менен ким эле Аскар болуу жөнүндө болуп атат. Анан сизди сабаганда кайсы жериңизде жаракат алдыңыз? Медсправкаңыз барбы? Медсправкам бар. Көрсөтсөңүз? Медсправка деген эмеде, бияктын УВДсында. Москванын кайсы больницасына түштүңүз? Ошо эмен Нагорныйнын эмесине түштүм. Каяна? Больницасына. Кайсы больница? Мен билбейм да, Москва, маяк Бишкекпи сизге. Жок, сиз Бишкек эмес да, мен кайсы таксопаркка больницага? жакын жерде болгон да, бул Нагорный районунда. Нагорный районунда кайсы поликлиниканы уткум, булар өзүлөр мен барып биякта рентгенге түштүм. Ушиб бар, сотрясение бар. Жок, ошол сабагандан кийин, Сабагандан кийин Өкөлөп сабады дедиңиз. Ооба. Кайсы жериңиз көгала болду, эмне болду айтсаңыз? көгала кылбайт булар. Булар деген колуна чүпүрөк ороп сабайт. Булар вообще көгала кылбайт. Ошондон кийин сиздин акчаңызды алдышты. Анан сиз эмне кылдыңыз? Акчамды алгандан кийин булар иштебер до конца деди. Иштегенден кийин бир жумадан кийин чалды мага. Эми бир жума 3 күндөн кийин чалды Аскар мага. 3 күндөн кийин чалып, канат келбейсиңби офиске деди. Офиске келбейсиңби деди. Хорошо деп келсем, Аскар дозум барсеткаң жагып атат. Берип турчу барсетканы көрөйүн деди. Барсеткамды берсем, ишимдеги паспортумду полный алып койду. Полный алып коюп, анан айттым, дозум келе паспорт жок, мен кантип иштейм десем, ал өзүңдүн сексуальный проблемаң деди. Ал өзүңдүн проблемаңды өзүң решать эт деди. Сиздин акчаңыз алып койсо, сиз ошентип сабашса, сиз 3 күн эмне жүрө бердиңиз ал жерде? Кандай 3 күн неге жүрөм? Коркуп жүрсөм жүрөм да. Булар пистолет менен коркутса, сен если сен кимге там милицияга эметсең, сен азыр бияка милициясына заявление жазсаң, сени карабайт. Сени эч ким карабайт. Деп эметкенден кийин эмне, кимге барып жалдырайм? Паспортум жок болсо, мен Кыргызстанга кантип кетем? Акчам жок болсо, акчам баарын булар алып атса, тапкан күнүмдүк акчаны каждый 3 күн сайын алышат булар. Анан 3 күндөн кийин сиз аябай катуу сабашса, сиз ооруканага түшпөй эле 3 күн иштедиңизби? Кайсы ооруканага барам? Өзү страны суроо берет эмес, иштеп жүрдүм. Анан 3 күндөн кийин кайра бардыңыз балдар? 3 күндөн кийин чалышты, акчаны алып келип бер деп. Кайсы акчаны? Иштеген акчаларды. Дагы? Ооба. Каждый 3 күн сайын булар чалат, акчамды бер дейт. 3 күн сайын акчамды берем. Кайра чыгып кетем. Ошентип эле буларга иштеп берип аттым. Мына ишенбесеңиз, мына Кыргызстанга мен 1 сом акча сала элекмин. Сизчи эмне үчүн сразу дароо ушул өкүлчүлүккө келип арыз жазган жоксуз? Мен кимге буякта өкүлчүлүк билген эмесмин да, буякта МВД бар экен. Анан буякта жанагы диаспора менен сүйлөшүп, улан байкелер менен эметсем, Улан ким? бул байкечи. Сиздин тууганым деди го, билбейсизби фамилиясын? Кандай? Фамилиясын билбейм, алыс туган болуп кетебиз. Ошо байкеге келсем, бул буяка кел деди. Ошо жака бул представитель МВДлерге жазсам, анан булар совместно бияктын Россиянын полициясы менен чогуу иштешти. Сиз августтун 1-inde акчаңызды тартып алдыңыздар. 3-августта дагы бар акча берсеңиз, качан келип арыз жаздыңыз? Мен арыз жаздым. Арызды мен 5-inde келип жаздым. 5-августта жаздыңыз, 5-августта эмес, 5-октябрда келип жаздым. Октябрда, 2 айдан кийин. Ошого чейин мени коркутуп жүрүштү. Сен өлтүрүп кетебиз. Мен аябай коркуп жүрдүм мен. Эми күнү-түнү чалып коркутуп атса, биз Камчы Көлбаевдин балдарыбыз деп эметип атса. Бул жерде мага да суроо жазып атышат да, Лазат суроо бер депчи, учукпай туруп албай деп. Анан дагы бирөө жазат, кантип Москвада элдин баары больницасын билет, ошол жерде больницада барса кантип атын билбейт, аталышын билбейт, кайсы район, кайсы көчө. Могу адвокат суроо берип атат. Жок, Жок, коюңуз, адвокат берип атат. Асель Лабаева деген сурап атат. Асель деген баягы көчөккө келип суроо берип кеткен эме да ал. Ким? Көчөккө кыз келип ошону чыгарбай койбоду. Ал башка Ошо силер берсиңер да, бу биякта деген мен кайсы больницаны билем, мен Москвага биринчи жолу келсем. Өзүңөр да странный экенсиз. Биз азыр түз эфирге чыгып атабыз да. Сиздерди элдин баары көрүп атат. Ошо көрсүн, элдер чындыкты көрсүн деп атам. Биякта канча кыргыз деген балдар страдать этип жүрүшөт биякта. Канча деген балдар паспорттарын алдырып, канча деген баягы бири энени ыйлатып атышат булар отуруп алып. Эне ыйлап атат байкуш отуруп. Үстүнө 50 миң, үстүнө дагы 50 миң кошуп булар. 100 миң талап кылышып. Эмнеге ошонун баары чындыкка чыкпайт? Эмнеге Мирбек ошону чындыкка чыгарбай атат? Отуруп акчаларын алып коюп отурат Мирбек.
адвокаты. Суроону мен бердим, Асель Лабаева деп жазат, көрүңүз мына. Көрдүңүзбү? Асель мына бери карап коюңуз, акыры деле урушпай эле мында келип, Жок, сиз мага көргөзбөй эле коюңуз, сиз мени көргөзүңүз элдерге. Макул, эми сизди көрсөтүп атам го, келиңиз. Ошо эмнеге Мирбек айтпай атат маяка отуруп алып? Мирбек айтыш керек эмес. Сиз бул жерге Жок, жабыркан. Мирбек эмнеге жашырып атат? Акчаларын алгандарын айтпайбы? Сиз сөз суроо укпайт экенсиз. Жок, мен күйгөнүм үчүн айтып атам. Канча деген кыргыз балдар, канча деген балдар дети паспорттары жатат ошол жерде. Канча деген эне ыйлап атат, канча деген балдар могу жерден депорт болуп кетти. Ошо паспорттун айынан иштей албай калгандар канча болду? А ошого эмнеге жооп бере албай атасыз? Мен эмнеге жооп беришим керек? Сиз бул жерге жабырлануучу. Мен ошо канча күндөн бери кыйналып жатам бул жерде. Канча күндөн бери кыйналып атам. Ачка ток. Тиги эмнеге ошо? Макул, суроо берейин мен. Ошол сиз өзүңүз жатып чыккан справка алган, кагаз берген сизге оорукананын аты, улица кайсы? Кайсы? Сотрудник полиция бияктан орустар алып барган. Ал бүт документте. Бүт документте. Сиз ал жерге жумушка 1 августта орноштум дедиңиз. Жок, кайсы? 29-нан баштап иштедим, июлдөн. Июлдун, Июль, август, сентябрь 2 ай иштептирсиз да? Анан ошондой мындай кылмыштуу жер экенин билип, эмне үчүн кетип калган жоксуз? Корктум да, сиз да странный кезде корктум. Мен семьямдан корком. Бирок өзүңүз мисалы үчүн азыр Мадияр менен Аскар Москвада мекендештерди тонуп, аларды токойго алып барып сабап, акча өндүрүп, кафе, ресторан курулуштарын баарын деп. Сиз өзүңүз көрдүңүз беле? Көргөм, 2 жол токой карганын көргөм. Кантип көрдүңүз эле? Чогуу болдуңуз беле? Мен иштеп жүрсөм Аскар чалды мага. Мо адреске деп геоданный жиберди магачы. Мо адреске кел деп, ошо Нагордун жанында эле лесок бар экен. Обрыв ылдый түшөт лесок. Аяктан даже элдер укпайт өлтүрүп атса дачы. Бар келсем, 3-4 таксистти тизип алып, бир таксистти аябай сабап атыптыр. Мадияр. Оозунан кан жалап, байкуш эмне кыларын билбей жерге жатып калыптыр балачы. Анан айтты Мадияр, если силер ошо вовремя акчаңарды койбосоңор, силер менен дагы ошондой болот. Мадияр айтты. Мадиярчы. Анан Мадияр, анан Аскар туруп, жанагы дубинка менен тигини 2 жолу далга урду. Эме менен, жыгач дубинка менен далга 2-3 жолу урду. Далга ургандан кийин тиги бала тура албай калды байкуш. Ошол жакта жатты. Чөнтөгүндө акчалар бар экен. Кошелегүндө акчаларын полный алып, паспортун алып туруп, Гүлай Вася деп койду. Всё, Гүлай. Сен бүттейм бомушсуң буякта деп койду. Тиги бала кетти. Тиги бала келип эметсем, Аскарга айттым, Аскар паспортун берип койбойсуңарбы? Десем, Аскар, көтүңдү кызчы деп эле койду магачы. Көтүң кызып өзүң ишин кыла берчи деп койду Аскарчы. Эмне кылам мен? Кеттим, өзүм ишимди кылып жүрдүм. Дальше өзүмдүн ишимди кылып жүрсөм, кайра сентябрдын башында Аскар чалды. Чоң эле улгайган кишини кармап алып сабап атышыптыр. Ал дагы киши, по-моему, акчасын алып келип бербей коюптур буларгачы. Булар койгон акчаны алып келбей коюптур. Андан кийин келсем, лесокто уже Аскар тиги баланы сабап атыптыр. Аскар сабап атыптыр, тиги баланычы сабап атса, анан Аскар айтты, Аскар кой тур деди. Аскар кой турчу деди, тиги арматуранын башына чүпүрөктү ороп туруп, тиги кишини тоңкойтуп туруп, 4-5 жолу аябай көткө чапты. Тоңкойуп турган баланы киши улуу эле улгайган, бир 30-тан 38-40 жашта киши да, Мадияр көткө 4-5 жолу аябай катуу чапты. Тиги от боли байкуш кыйкырган боюнча тиги жөн эле ошо лесокту 2-3 жолу айланды. Айланып бакырып өкүрүп эметсе, Мадияр чуркап барып оозго чапкылады, бакырба депчи. Оозго жерге жаткызып алып өлө сабап салды. Андан кийин бизди отуруп, силер мына көрдүңөр эме деп мени Аскар айтты. Сен көрдүң мону деди. Эмне байымкы акчаны алып келбей койдуң деди магачы Аскарчы. Мен сага баягы могу числодо чалганда келбей койдуң деди. Аскарга түшүндүрдүм, акчам жок болуп калды. Десем, короче, азыр жанында канча акча бар деди. Жанында монча 2,5 миң рубль бар деди. Десем, алып кел деп туруп Аскар алып алды. Аскар алып
ошол жерден кеттик кайра гүл айчып. Сизчи ошону көрүп туруп мындай көзүңүздүн жаныңызга Мен- корктуңуз, кетип калбайт белеңиз? Мен кайсы паспорт менен кетем? Паспортуңуз үчүн. Анан мисалы үчүн сизде болуп, ал жерден паспорттор табылган да, көп. Анан ал жерде алар түшүндүрүп атат, бул машина сүзүп алып, карыз болуп калганда паспорт. Анын бар калп. Анын бар калп. Акча бербей койгондордун баарын паспорту. Анын бар калп. Анын бар кишилердин баары табылат. Кудайым буйрса, Кудай акы ийилет бирок. Кудайым буйрса ал балдардын баары табылат. Ошол мен жаңы табылды го паспорттор, ошонун ичинен өзүңүздүн паспорт табылды. Өзүм паспортум Аскар эмес, Аскардан мен баягы булар кармалгандан Аскардан паспортун сурасам, Аскар менен сен паспортуңду ыргытып үйдүн эмне кыла аласың деп койду. Паспортумду ыргытып үйттүр. Азыр паспортум жок мында. Үйүмө кете албай атам. Паспорт жок, эчтеке жок. Мирбек баягы очный ставкадан эметип атсам, бул Аскардын адвокаты Мирбек. Мени тиги бир орусту алдат, бул следователь депчи, деп мени алып кетип бараткан жерден бияктагылар бияктын МВД ызучу эметип каяка кетип калдың десем, мен Мирбек алдап кетип баратыптыр. Мирбекчи. Мирбек биякта аябай жаңылып атат. Булар аябай зөкүр кишилерге жардам берипчи. Булар аябай Кудайдан корккон киши. Ал адвокаттын иши да, ал. Жок, адвокаттын иши мен ал тиешем мен адвокаттан. Неге көчөнү чалат Мирбек анда? Жок, биз эми мындай кылалы. Биз сиз өзүңүз сиздин арызыңыз боюнча. Сиз прямой эфирде эмне өчүрүп койдуңуз? Өчүргөн жокмун. Өчүргөн. Сиз уксун. Жок, угсун, менде суроо да, азыр мен сиз айтып бүттүңүз. Жок, мен өчүргөнсүздү угуп атпаймынбы? Мирбекти сүйлөп атсам. Мирбек тек отуруп, Мирбек сизге мунун баарын үйрөтүп атат. Мен сизге эки кол менен сиз тартып атам го. Сиз Мирбек көчөн Аскар өкүп отуруп, адвокат өкүп отуруп, неге чалат анда мага? Канат, макул, мен сиз айтып бүттүңүз. Эми мен суроо берейин. Суроо бериңиз, жооп берем азыр. Каждый суроосуна жооп берем. Сиз Орусияга иштеген келиптирсиз. Ал таксопаркка сизди мыйзамдуу официалдуу жумушка албаса, паспортуңуз жаныңызда бар болгондо эле эмне үчүн ал жерге бардыңыз? Кандай, неге паспортум? Мен Аскарга ишенгем да досум деп. Классташым, мени кидайт этпейт деп ишенгем да. Анан сизди биринчи жолу паспортуңузду ала элек деле, сиз ал жерде бир айдан ашык паспортумду бир айдан ашык алган, бир айдан кийин ашык алган жок. 3 күндөн эле алып атат акчамды алгандан кийин. Сиз суроону антпеңиз. Жакшы сүйлөңүз. Мен суроо берип атам, сиз жооп эле 3 күндөн эле паспортумду алып атат. Биз сизди уктук, эми менин суроомдо жок. Аны неге бир айдан кийин алып атат паспортуңузду деп атасыз? Элге башка жаман, башкача жарыя кылып атасыз. 3 күндөн кийин сиздин паспортуңузду алып алыптыр, Анан сиз бул жерде Москвада элчилик бар деп элчиликке кайрылган жоксузбу? Тааныштарыңыз жокпу? Мен кайсы тааныштарыма кайрылам? Башка тууган Башка туугандарым жок. Өзүм жетим өскөм. Ата-энем жок. Кимге кайрылам мен? Квартирада чогуу жашаган бир Квартирамды уже эметкенден кийин, квартирамдын акчасы түгөнгөндөн кийин уже машинага жашап баштадым. Аскар ошо досум деп атат. Бир чалып койгон жок. Сиз ошол таксиде иштедиңиз, алар бирди машина берди силерге, ошондо иштедиңиз. Алар сизге документ жок болсо, сиз аларга канча акча төлөп турушуңуз керек эле? 1,5 миң күнүгө. Күнүнө? Күнүгө 1,5 миң. Күндө төлөчү белеңиз? Күнүгө төлөчү эмесмин, 3 күн сайын берчүмүн. 3 күн сайын 4,5 миң бересиң, 4,5 миң үстүнө дагы булар 2,5 миң кошчу. Эмнеге? Кандай, эмнеге? Булар груз этет да ошентип. Машинаны паспортуң жок болсо, булардын колундасың да. 4,5 миңге машинаны ижарага алчуңуз? Жок, эми каждый акчаңды эметип, мен сизге жана айтпадымбы? Безналичный которам. Наличный. Безналичный которгон акчам түшөт. Наличный берген акчам түшпөйт. Бирок соглашение бар болчу да, устный болсо дачы сөзү. Соглашение жок болчу деп мен сизге айтып атам го, соглашение жок болчу. Сүйлөштүңөр да, машина алып айдаганда акча төлөшүңүз керек беле ал машина үчүн сиз? Булар жөнүнө берип койгон машинаны. Жөнүнө берип. Жөнүнө берип койгон. Сизге эч качан айткан эмес акча төлөө деп машина үчүн. Жок. Бирок сизде күндө сизден канча сом талап кылатчы? Күнүгө 1,5 миңден арендага берчү, анан мажар там джинсысына там кыскартам деп каждый акчаларын кафесине төлөп берчүмүн булардынчы. Ичкен тамагына там бир Аскар 3 миңден алчу булар. Иштеген акчаларымды булар алып берчү. Акчамды алып каждый жума сайын 2 жолдон 3 жолдон акчамды алып турчу булар. Макул. Түшүндүм, Эми бул жерде биякта көп адамдар бизди көрүп атат, азыр 600 адам көрүп атат. Онлайнбыз, дагы өчүргөн жокмун телефонумду. Анан менде суроо, биякта суроо берет. Адвокат эмне? Жок, адвокат эмне деп коркутту, суроо берчи дейт.
ким жазып атат? Мирбек өзү жазып атабы? Жок, башкалар жазып атат. Мирбекте башка эле көрүүчүлөр Мирбек сизге эмне деп чалды деп. Мен көчөнү уктуп аткан саат 9:30-да, 10:00 Аскар чалды. Эй, Канат, күнүң бүттү деп эметсе, тиякта Мирбек айтып атат, коркутпай тур деп атат. Кой тур азыр могу ишти бүтүрүп алык деп. Мирбек тияктан Аскарды башка жайгаштырып атат. Эмне чалып ийдиң агам, эмне чалып ийдиң депчи. Анан сразу Аскар өчүрүп салды. Өчүргөн жоксузбу? Колун талып кетти, жок. Мирбек тияктан айтып ийди, эмне чалып ийдиң, сен келе соосуңбу депчи. Чалбай турбайсыңбы деп. Мирбек ошентип айтып атат. Кечинде Аскар 10:00 чалды. Сенин күнүң бүттү. Сизди полициянын зданиясынан Мирбек адвокат ошо алдап чыгарып кетти деп бирөө сурап атат. Мен алдап чыгарган себеби билбейм. Мен типа өлтүрүп коеюн деп атам да. Потому что мен бирден болсом, бул иш жабылып калат. Мен бирден болуп кетсем, иш жабылып калат. Мирбек мени жанагы бир орусту алдаттырып, даже камерага түшүп калды. Күбөлөрдөн бери бар. Мен алып кеткенчи. Мирбек өзү сизге эмне деди? Мирбек айтты, бул следователь деди. Следователь ишине берем деп машинасына отурду. Toyota Camry'ге отурдук. Ак Camry'сине отуруп, биз алып барып баратканда бияктан следовательдер, кайсы следователь деп бияктан да суроо көтөрүштү. Следователь эмес экен, ал деген адвокат эле экен. Аскардын адвокаты экен. Мирбек Мадиярдын адвокаты. Мен билем бул баарын. Бул тиякта да отуруп, очный ставкадан Мирбек мени отуруп, булар камалат, коркпой эле кой деп мени Мирбек алдап, мени ар кандай сөздөр мененчи, сен коркпой эле кой булардан. Мен азыр бияктан өзүм бүтүрөм, эмне коркуп атасың булардан деп мени алдады Мирбек бир сыйрачы. Мен алданган жок Мирбек. Мен алданбайм мен эч кимге. Мен Кудайдан корком. Мен азыр акты айтып атам. Эл уксун ошонучу. Биякта аябай кыргыз балдарды аябай кыйдашты. Канча кыргыз балдар ыйлашты. Канча кыргыз биякта канча деген акча сала албай, канча балдар жүрдү. Биякта эмне кыргыз балдар, кой туруңуз, мен сүйлөп атам азыр. Канча деген балдар бияка кыргыз балдар эмне ишти эмне жыргагандан келип атышабы? Иштеген келип атышат да. А булар акмактар. Ошо балдардын акчаларын алып, ошолор менен жашап жүрүштү. Эмнеге аларга жакшы силер айтып атасыңар? Жөн эле балдар жөн эле камалышпайт да. Тура эле жөн эле камалышпайт да. Же биз өзүбүз придумать этип келип жөн эле заявление жазып атабызбы? Мен өзүм эле классташыма заявление жазгым келеби? Неге мен сүйлөп атам, кой туруңуз. Мен же өзүм классташыма эле заявление жазгым келеби? Же мен эмне жөн эле келип придумать этип булар эмне мага айттыбы? Жаз, буларды биз каматабыз деп. Булар айткан жок. Мен деген канча 2 айдай кыйналып жүрдүм бу жерде. А эмнеге ошону жарыя кылган жоксуңар? Эмнеге көчөгө моякта журналист келип ошону элдерге айткан жок? Потому что силер бирге тамак ичесиңер да Мирбек менен. Эмнеге адвокат биякта отуруп тигилерди эметип атат, мага чалдыр, көчөнү чалдыртып атат мага. Ким? Кой туруңуз, мен айтып атам. Эмнеге биякта элдер үчүн силер канча кыргыз балдар үчүн неге жооп бербей атасыңар? Эме, кечегенде журналист келген, бул биздин медиадан келген жок, ал башка журналист да. Анан мен Эмнеге бүгүн чыгарбай койду, мен көчөм биз. Мен сизди мейли ал өзүнүн ишине жооп берет. Потому что силер бирсиңер да бардыңар. Эме, Канат экөөбүз азыр түз эфирдебиз да. Жок, түз эфирде болсун, элдер чындыкты уксун. Чындыкты уксун азыр. Чындыкты уксун элдер, мен буякта. Мен канча айдан бери сыздап жүрөм бу жерде. Мирбектин деле канча ошо баласы бар, Мирбектин деле ошо инилери болушу мүмкүн. Анын иниси ошонтип мага окшоп страдать этип калса. Болду, эмеден чыкпайлы. Сөздөн өзүнүн сөзү чыгалы, Жок, эмнеге мен кой туруңуз, айтып атам мен сизге. Канча баланын паспорту чыкты, мен кой туруңуз деп атам. Канча деген балдардын паспорту чыкты. Канча деген балдар, кыргыз балдар ыйлап атат. Балдарын бага албай, семьяларын бага албай. Анан туруп чындыкты мен жөн эле каматкым келбейт да бирөөнү. Канат Кыйналган үчүн каматтым да. Макул, түшүндү. Сиз арыз жазыптырсыз, туура болгонун айтып бердиңиз. Биз сизди уктук. Элдин баары комментарий жазып жатат. Анан алар сурап атат. Эмне үчүн бетин көрсөтүп салдыңар? Эмне үчүн түз эфирге чыгып атасыңар? Бул баланын өмүрүнө ким жооп берет депчи. Мен өмүрүмө бияк жооп берет. Сиз бир гана Алладан корком мен. Сиз азыр элдерге айтыңыз. Мен бир гана Алладан корком. Сиз элдерге айтыңыз. Мен өзүм суранып чыктым деп. Мен ошо мен элдерге мына мен өзүм суранып чыктым. Мен бир гана Алладан корком. Мен бир гана Алладан корком. Мен просто өзүм кыргыз элиме күйгөн үчүн чыктым. Элдер чындыкты уксун. Элдер мен бетимди жашырбайм мен.
мен Кудайдын алдында дагы элдин астында да жүзүм жарык болсун. Мен чындыгымды айтып атам азыр. Элдер уксун. Паспорттун кайсы жакта азыр дейт? Паспортум жок, болуп турам. Жок паспортум. Элдер уксун Сиз ошону. эми сиз билесизби? Сиз арыз жаздыңыз. Арызды бул жерде полиция каттоого алган. Тергөө азыр болуп жатат. Бирок сиздин ошол 2 бала азыр эркиндикте. Анан жакында мисалы үчүн тергөө болот, Тергөө эме болсо ошо тергөө боюнча мен сизге азыр айтып берейин. Булар эмнеге чыгып кетип атат? Потому что булардын үстүндө ошо МТКнын главари бар. Ал дагы полковник. Полковник. Өчүргөн жоксузбу? Жок. Аскар менен Мадиарды албайт Бакыт. Булар суббота воскресенье булар жүктөп балдарды сабашат. Должниктерди выбивать этет. Кой туруңуз, мен айтып атам. Азыр буларды баягы биринчи жолу отурду. Буларчы биринчи жолу да отуруштур. Мен аны бияктан уктум. Биринчи жолу отуруштур. Анда да чыгып кеттир. Экинчи жолу да отуруп атат. Анда да чыгып кетти. Потому что булардын башында отурат азыр. Канча акча берип, а биякта ошо акча берген айнамына МТКнын полковниги бар экен, чоңу. Ошо Бакытты крышавать этет, Бакыт буларды крышавать этет. Ошону неге көчөнү айткан жок Бакыт? Булар неге чыгып кетип атат? Потому что бул заявленияны Бакыт башкача кылып атат да. Бакыт деген билбейм, Бакыт кандай адам экенчи. Бир Кудай билет. Просто Бакыт аябай жаңылышып атат. Аябай жаман балдарга эметип атат. Сурооңуз барбы? Бериңиз сурооңузду. Эмечи, сиз бүт баарын айтып бүттүңүз, өзүңүз бизге эфирге чыктыңыз. Анан сиз жакында сот ишти тергөө жүрүп атат, сот болгондо ушунун баарын барып айтып бересиз. Жок, ал самасабы, конечно, айтып берем. Айтып бересиз. Мындай Ошол кылмыш болгон нерсенин баарын көрсөтүп бересиз, Кылмыш болгон жерин полный көргөзүп да берем. Мен деген артка кайтпайм. Мен Кудайдан корком. Машинада жана 3-чү киши ким эле ушуну айтсаңыз. Эме Нурболот деген бала, Потя, по кличке Потя. Нурболот деген булардын жанында досу бар. Нурболот чын аты. Булар машинага мен леска алып бараткандагы при задержании леска алып баратканда башка 2-3 жол чапкан катуу. Ошондо катуу мээм чайкалыптыр, саттыр сени. Куткаңызды кимден алды? Ошо Нурболоттон алынды мен куткам. По кличке Потя. Ошонун алынды. Кабинеттин ичине кимди сабады эле ошо МТКнын ичинде кабинеттен? Кабинеттен бирөөнү келип сабап камды көргөздүңүз го ошо? Жанакы бир бала качып кеткен. Буларга жанакы экинчи акчаны бере албай коюпчу, буларга койгон акчаны кое албай койгон үчүн эметип, кабинеттен эшикти жаап алып сабашкан аябай. Сиз аны кандай кылып көрдүңүз? Мен деген эмеде турган Аскар менен сүйлөшүп атканда Мадияр сабап баштады аябай катуу. Тигин оозунун мурдунан кан чыгып кетти. Ошол бала эмне болду аны? Ошо бала кеткен. Тиги Мадияр айтты, короче, кечке чейин бир канча бир 10 миң, 15 миң коюп кой. Ал акчаны коймоюнча сен менен дагы. Сизде кабинет кылып алып, жанагы жерден местный территориальный подразделениялар жанагы мероприятияны уюштуруп туруп, анан сизде ушул жака барганда сизде кабинеттен эмне кылды алар? Мен жанакы биринчи мероприятие жана саатты тагып эме алып баргандагы, булар кечки саат 10го чейин, 9га чейин 30 миң табып кой. Аялыңа чаласыңбы, байкеңе чаласың, кимиңе чаласың, кечки саат 9га чейин 30 миң эметип кой деди. Мен жанымда акча бар болчу 10 миң. Бияктан орустардын полициялары берилген акча. Буларга берилген акчачы. Мечиный акчалар берилген. Мечиный акчаларды Аскар алган. Анан Аскар ошол жакта сүйлөп атканы бар. Кечки саат 9га чейин 30 миң табып кой деп. Полный бар, жазылган анын баары. Доказательство бар. 30 миң табып кой саат 9га чейин. Пистолетти сиз көрдүңүз беле? Көргөм. Жок, пистолет жөнүндө айтып бердиң, толук айтпады. Көргөм. Арызды жаздым. Ушунда эле көрдүңүзбү же? Буга чейин да көрдүңүзбү ушул пистолетти? 2-3 жолу көрдүм ошо пистолетти. Боевой экен. Травматический эмес, пневматика эмес, чисто боевой пистолет ал. Эмне айырмасы бар пневматика менен боевой пистолет? Кантип отличать? Потому что пневматика менен боевойдуку, пневматиканыкы пулясы кичинекей болот. Майда пуля болот. Бул жактыкы боевой пуля болуп атат. Обоймасы полный беле же? Жок, обоймасы полный эмес болчу. Сиз аларды кайдан билесиз?
кандай сиз аны? Сиз аябай жакшы билет экенсиз го мени. Служба алгам да. Аскерге өтөгөнсүз э? Аскерге өтөгөм. Жакшы. Андан башка дагы сиз айтсаңыз, ушул акчаны эмне деп булар сурашты эле просто. Эмне деп айтты эле, бул акчаны эмне үчүн алып атабыз, кимге беребиз деп эле, кимдин атынан булар айтып атты эле, дагы ушуну айтсаңыз. Бул биякта Мырза деген бала бар экен, ошо Камчы Көлбаевдин атынан жүрөт постоянночи. Билбейм, булар Камчы Көлбаевдин атынан жүрөбү, билбейм, Камчы Көлбаев деле билебиз. Ошо акчаны ушуларга беребиз деп. Булар менен папалам болот да, булар менен папалам, потому что биякта Мырза деген буларды крышевать этет. Булардычы каждый вопросын чечет. Если, короче, Бакыт Мырза Бакытка айтат, Бакыт чече албай калса, Мырзанын башы кетет. Аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Потому что бул ошо МТКны полный ошо Мырза чечип. Сизде болгон монтип бизден жарандар келген ушу таксопаркта иштегендерди көппү ушундай киши? Андай аябай көп адамдар. Жанагы табылган паспорттар, азыр канча адамдар кыйналып жүргөнүн анын баары азыр коркуп жатышат заявление жазгандачы. Биринчи деп сиз мына азыр айтып кеттиңиз, ал буга чейин деле билчи эмесиңиз эмне деп айтты ушу биринчи ишти биз деген Суроонузду кайра айта албайсызбы? Биринчи муну билчи эмесиңиз деп атам. Азыр буяктан Азаттыктын журналистине айтып атасыз. Ошо акчаны биз эмне деланы жапкандан деп ушуну эмне деп айтып атты? Кимге берип атты ошо акчаны? Потому деланы жапкан следовательге берип атабыз деди. 1 миллион канча беребиз деген да. Сиз сурадыңыз беле ушундай эмнеге бул эме акчаны эмнеге берип атасыз? Эмне деп айтты? Следовательге деп? Следовательге деп Ооба. айтты. Эми биз сиздин дагы айтар сөзүңүз барбы? Биз бүтө эле, анткени көп. Койчуңуз, мен айтар сөзүм бул силер жанакы Мирбек, сиздин атыңыз Лазат, Лазат жанагы көчөк эже, чындыкты элге айтыңыздар. Аябай силер көп жерден жаңылышып атасыздар. Элге чындыкты айтыңыздар, элдер чындыкты билсин. Москвада канча кыргыз балдар кыйналып жүргөндөрүн ошону элге жарыя кылгыла. Силер көчөкү мына көчөнүн эже келип, журналист эже келип, бүт барыстан бизден отуруп жазып кетип туруп, неге чыгарбай койду? Ошону суроо бериңиз, неге чыгарбай койду? Акча алды да. Ал бизге жооп жазып атат, менин главный редакторум уруксат бербей койду деп жазып атат. Потому что бирге да. Потому что бирге алар. Мирбек акча берет буларга. Эмнеге жанакы 4 миллиондук машина айдап жүрөт Мирбек? Кайсы акчага алып жүрөт? Адвокаттын кайсы 4 миллион акчасы болот? Сиз айтсаңыз, жанагы бияктан акчасын бербей кеткендер, сиз айтып атасыз, Кыргызстанга кеткен. Ошо суроону аябай жакшы бердиңиз магачы. Биякта карап сөйлөйсүз. Биякта деген булар Кыргызстандан бияктан качып кеткендерди акчаны бербей качып кеткен. Должен эмес да, буларга коюп бере албаган, эме ордуна коюп бере албаган акчаларды, балдар качып кеткен балдарды тияктан Санжар деген бала тосуп алат Кыргызстандан. Санжар деген бала сабап булардан акчаны алат, какой-то процент Санжар деген бала өзүнүн чөнтөгүнө алып калат, анан буларга жарым акчасын буларга которуп ийет, Аскар менен Мадиярга. Анан кийин мына айтсаңыз, эмнеге башкалар мына сиз келдиңиз буякта, өзүңүз эмеңизди айттыңыз. Башкалар эмнеге мындай буяка эмнеге келип жазбай атат? Эмнеден коркуп атат да? Потому что булар өзүнүн жанынан коркуп, өзүлөрүнүн коопсуздугу үчүн коркуп, булар коркутуп алышкан аябай. Булардычы пистолет менен коркутат, бычак табылган. Пистолет менен полный коркутат. Бычактар менен коркутат. Бул балдар корккондон эмне кылат? Айла жок. Эртең семьясын булар бирдеме болуп кетсе, семьясын ким карайт? Ошондон коркуп жүрүшөт. Кечиресиздер меничи. Сиз ошолорду элге чыныңарды айтып, полный көчөкү журналист жазып кеткенди да элге жарыя кылгыла. Редакторда ошо редакторларга да айткыла. Биякта чындык уксун элдер. Москвада канча жаран кыйналып жүрүшөт булардын айынан, эшектердин айынанчы. Жазып атасызбы? Ошо эшектердин айынан мына журналисттерден да коркуп калдык биз уже. Элге чыгарбай коет деп. Канча деген журналист, мына көчөнүн журналист келип, отуруп бияктан бизге боруп, ой, конечно, чыгарабыз. Эметебиз, элге жарыя кылабыз деп. Неге чыгарбай койду? Потому что журналисттин ошо редактору да Мирбектен акча алып койгон. Мирбек да уксун ошондо. Азыр отуруп, Мирбек сизге указывать этет, могу суроону берчи. Эмнеге? Кайсы жерден? Биз интернеттен көрүп отурсам, сизге Мирбек указывать этет. Неге указывать этет атат сизге? Сиз Мирбектин алдында жүрөсүзбү? Элдин баары комментарий жазып атат. Жок, Мирбек сизге айтып атат. Тиги машыгыптырбы бала? Сиз мага азыр жалган жала жаап атасыз. Жок, Мирбек, сиз жалган жала жапкан жокмун. Мен чындыкты айттыңыз элге.
Сизди түзүп эфирге берип атам. Ошо Лазат, Чын айтып атам сизге. Лазат, сиз элдин баары эл көрүп билсин. атат. Сиз азыр мына эмоцияга алдырып алсаңыз. Жо мен Азыр ким кечиресиз эме агай. Мен аябай мен уже кыйналып кеттим. Мен элдер уксун деп атам. Биякта Москвада элдер иштеген келет биякта. эмоция алдырбаңыз. Бу эки эшектердин айынан кыйналгысы келбейт адамдар. Менде бир эле суроом бар да. Сизди бияка представительство мен баш болуп сизди же башка бирөөлөрдү биз заставлять еттикпи ушуну? Жок, ал чындык эмес. Территориальный подразделение Нагорный Радагы сиз биз жок эле ушул жакта бүт түшүнүп калыпты, арызыңызды жаздыңыз. Ооба. Полный мен МВД полиция МВД биyak Москванын эмеси менен боюнча өзүм полный Кудай карап турат. Эч ким үйрөткөн жок мага. Эч ким үйрөткөн жок мага. Чындыкты айтып атам, эч ким үйрөткөн жок мага. Мен күйгөн үчүн келдим. Канат, сиз келип ушул жактан ушунчалык мекендештерден зордук көрдүм, кордук көрдүм деп атасыз, паспортуңузду алып коюшуптур, мына 3-4 айдан бери кыйналып жүрөт экенсиз. 3 ай эмес, 2 айдан. 2 айдан бери кыйналып жүрөт экенсиз. Анан коркпой, үркпөй, анан келип ушул жерге бетиңизди ачык айтып, өзүңүздү көрсөтүп, анан бизге түз эфирге чыкканыңызга чоң рахмат. Эми этият болуңуз. Эми документтериңизди алып Кыргызстанга кетесизби? Ишиңизге ийгилик каалайм. Анан эми ушуну менен биздин түз берүүнү бүтүрөлү, анткени биздин эфир мындай узакка созулуп кетти. Узакка созулат да, конечно, күйгөн үчүн эметип атсам. Эми сиз арызыңыз бар. Бул жерде представительство, өкүлчүлүк бар. Алар арызды карашат. Тергөө бирок мындай жүрүп жатат дейт. Сотто эми дагы сот чечет да күнөөлүүлөрдүчү. Сот булар жанагы главарин эметиш керек да. Сиз өчүргөн жоксузбу? МВДнын булардын ошо полковниги дейби, кимиси дейт, бир гана Кудай билет. Ошону чечиш керек. Ошо маселени ошо кандай дейт, биринчи сыздоктун деле тамырын алмайча өлбөйт да тура эле. Тамырын алып бүтүш керек. Андан кийин Кудай таала жеткизет ошонун главарына да. Канча кыргыз балдар үчүнчү биякта ыйлап жүргөн балдар, канча балдар ыйлап жүрөт бияктачы. Мен ошо суранат элем представитель МВД мояктын полициясына суранат элем. Ошо балдарды наказать этиш үчүнчү. Кудайдын ыраазылыгы үчүн наказать этсинчи дейм да. Мен ишенем ошолорду наказать этет. Ошо сөзүмө жооп берсин Аскарчы. Неден корктуңар? Жооп бере албай койду баягы очный ставкадан. Жалдырай үйдү го ошол жерде мага. Суранам досум, кечирчи мени деп. Мен кечирбейм дедим. Мен кечирсем да канча баланы убал уктатпайт дедим. Мен кечирбейм мен сени дедим. Канча ошо эмнеге көчөнү ошо сөздү айткан жок силерге? Мирбек туруп алып, четке туруп алып силерге үйрөтүп атат полный сөздүр. Мен суроом жок болду. Өчүрүп коюңуздар. Чоң рахмат. Биз сизге ар кандай суроолорду бердик, жооп бердиңиз бүт баарын. Эми бул жерде көп сөз болду. Аны болсо тергөө чечип, ошол тиешелүү буюрса чечилет деп ишенип жатам мен. Рахмат. Раим Абдрахманович, бир эки суроого бул жерде чоң айыптар айтылды да. Биздин мекендештер жөнүндө, аларды коргогон топтор жөнүндө. Анан азыр ушул эки баланын арызын уктук биз. Анан ошолордон тышкары дагы канча арыз бар? Бул жерде көп окуяларды айтышты да. Мен өзүңүз мынакей көрдүңүз. Биз менен азыр эскертип коелу, Азаттык Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө турабыз. Бул жерде полковник Раим Салимов турат. Ошол канча арыз бар деп сурап жатабыз биз. Сиз азыр аябай жакшы суроо бердиңиз. Эң негизгисин айтып кетет элем. Өзүңөр көрдүңөр, бала уже эмоция калтырып болгон нерсени даже маяктан бир сөздөрдү айтып атат. Биз билбеген нерселерди силерге азыр айтып биздин жаран. Обвиняем дагы. Мага двойне тяжело. Силер туура түшүнгүлө, улар биздин жаран экөө тең. Ну, мен до последнего честно хотел, чтобы вот не эти ребята были. Но, к сожалению, опять эти ребята выходят. Но помимо этого, мен айткым келет, баардык тең биздин жарандарга Москвада турган биякта эми чын айтканда мен мен башында ушу ордунга мени министр коюп, акыркы бир менен министр Россия жолуккан талап коюлган. Ар бир биздин жарандын сөзүн ушак болуу, эмнеси болот, ар бирөөнүн сөздөрүнө карап, ар бирөөнүнө тең определенный өзүңөрдүн полномочияңар менен жумуш жүргүзгүлө деп эметкен. Анан ушул жерге чейин мен мына ушул балдарды да түшүнүп турам, кармалган балдар. Но эми
эми биринчи жолу булар находились под следствием находились. Эми ушуга акыл кирбей кайра кылууда. Дагы бир суроо чыгат. Ушул окуялар боюнча МКТ таксопаркында ушу канча заявление поступило деген суроо. Бул боюнча мен мына силерге айтып атам. Бул боюнча бизде маалыматтар көп. Бүгүнкү күндө Маалымат көп, бирок маалымат көп. Кимге акчаны берип атат, кантип берип атат, ким аркылуу чыгып аткандан деле биз билебиз. Чынын эле айтсакчы, эми мен айтып атам, ал эми отдельный тема болот. Отдельный азыр ал боюнча дагы определенный структурный подразделениялар өзүнүн жумушун жүргүзүп атат эми Россияныкы. Анан бул жерде ким келип жазат? Эми уюшкан кылмышкерлерге эч убакта бирөөлөр арыз менен жазбайт. Это редко бывает. азыр 2 арыз бар, Азыр 2 арыз бар. Андан башкалар звонить этип айтып атат. Мен баламдын паспортун ушундай алгам, меникин да ушинтип алгам. Кечирип койгула, буларды кое берип атса, ким келип жазат силерге айды? Я их честно понимаю, потому что безопасность вот этих двоих людей сейчас на моем совести, на моем плече стоит. Анан кийин монтип болбой бетин ачып көрүскөндө, значит, ушу кишини ушунчалык довел, эми одноклассникине жазып же бир тууганга жазышын ушунчалык эми чучугуна жетиш керек да. Эми багыш жетим өскөн бала экен. Чынында паспорт жок, акчасы жок. Бул баланы сиз жана суроо берип атасыз. Мен сизге азыр ушуга жооп берейин, бул балага бергенде. Эмнеге келип сразу жазган жоксуң деп мына экинчи заявителге. Бул баланы биз 5 күн катып отурдук бу жакта. 5 күн катып, 5 күн аякта таксилер бизди аңдып атты машиналар. Запистерим баары бар да. Эми мындай кичине кеде действительно мындай предел деген болуш керек да. Таксилерди коюп алып түнкү 2ге чейин, мен үйүмө чейин аңдып барып атышты. Мен айма кылбайм, ни пойманы, ни вор. Кудайга шүкүр, мен да Алла Таала деп Кудайдын баласы деп жүрөм. Ушул жерде отуруп, маякта отуруп алып, уятталбай келип калп эле бул баланы таппай жүрүштү. 5 күн биз катып отурдук бул баланы. Эле отурдум маякка. Байке мен каяка барам, паспортум жок. Сизди айтып атат, маякка келип сизди до конца туруп берет деп. Ушуну мен сизге азыр мен уксаңыз, мен бул биринчи эле окуя эмес. Мага ушинтип көп киши келет. Мен алардын арызын албай койгонго, же болбосо жок деп койсом, мен анда күнөөкөр болуп калам. Ар бир киши монтип арызданып келгенде мен дагы жөн эле өзүмдүн маякта кол астында иштеген балдар менен ала калып эле мен барбайм да, сен муну кылып атыптырсың деп. Аны биз текшеребиз. Негласно текшеребиз. Ушул таксилерге деле отуруп, представитель деп жаман спортивный кийип алып сүйлөшүп барасаң, укпаган сөздү угасың. Өзүңүздөр ушунда отуруп көрсөңүз, баарын тең угасыз. Анан кийин поэтому ушундан мага возмутило то, что эми кылгандан кийин жооп бериш керек да. Любой нерсенин чеги бар да. Анан туруп бияктан представитель муларды үйрөтүп коюптур. Мынтип коюптур. Мен ушу балдарга айттым, сен мага сөз бердиң эле оңо башында. Мен айттым, макул, мына сен чыгып кеткенде, байке мен күнөө менден кетти. Мен билбестик кылыптырмын. Ушу мооларга килегишип алыптырмын деп, маяктан ыйладыңар эле мага. Мен биринчи, тем не менее, кайра эле бир 2,5 айдын ичинде опять же это же история. Агай, суроого Раим Абдрахманович, сколько заявлений деп улам сураса айттым, бүгүнкү күндө бизде такталган могу биздин 2 жаран жазып турат. Андан башка кишилердин баары тең жазат элек, бирок биз өзүбүздүн коопсуздугубуздан коргоп атабыз деп ойлойм. Айткан кишилер көп, келген кишилер дагы көп. Тем более бул бизден көп маалыматтарды дагы мен силерге айтайын, биздин мигранттардан эле ушул өзлөрү көп айтат. Чынында мен көп маалымат бар, Көп маалымат бар. Мен чын айтсам, балдар менен неофициально көп жерлерге барып иштейбиз. Чын көп жерлерге. Түшүнүктүү, агай. Дагы бир суроо пайда болуп атат. Сиздер көп маалымат түшүп атса, чындыгында азыр мисалы үчүн Канат көп нерселер жөнүндө айтты да. Бул жерде көп мындай чоң громкий заявление болду деп айткандачы. Анан сиз баарын угуп турдуңуз. Анан сиз бул жерде ички иштер министринин өкүлчүлүгүсүз. Анан 2 жолу бул балдар мисалы үчүн кылмышка шектөө деген балдар кармалган. Анан бирок 2 жолу тең алар 2 күндөн кийин эле даже камакка алынбай 2 күндөн кийин бошонуп кетип атат да. Эмне себептен бошонуп кетип атат? Мына биринчисинде дагы мынакей ишти козгоп, анан кийин 2-3 күн ичинде эле кое берип атат. Анан буга чейин эле биз сурап аттык да. Сураганда все, тем более буларды кармаганда ушулардын машинесинин ичинен жанагы дубинкалар, арматуралар баары изымайт экен, бычак баары тең изымайт этилген да, бүт нерселер. Анан бергенден кийин эми бул следователь самостоятельное лицо. Мы не имеем права вмешиваться в ход проведения следственных мероприятий. Если булар бизден сураса, мондай маалымат бериле, мого жардам берсе, биз естественно андай маалыматты берип жардам беребиз. Эми муну следователь коюп жатат.
мен биринчисинде мейли деп мен дагы дедим да, может балким эми балдар действительно бир жерден эми жаңылды кой деп мындай көп эме. Но экинчисинде түшүп, экинчисинде кое берип атат. Мне тоже очень много вопросов. Бул направление менен биз определенный бир жумуштарды на уровне структурных подразделений МВД России сейчас бул боюнча сүйлөшүү эмелер болуп атат. Просто мен дагы настаивать этип атам, карагыла, көтөргүлө. Почему даже биринчи нерсеси менен кой берген, экинчисинде от них и тех же людей, ну совпадение не может быть. Кайра эле ушул эле эме менен кармалып атса кайра коюп атат. Мен дагы суроону коюп атам. Кимге коюп атасыз? Мен коюп атам бияктын полициянын жетекчилерине коюп атам. Эмнеге мындай болуп атат? Булардын паспорттары жок, да эми личность установленный болсо, булардын паспорттары жок. Бул жерде кичинекей миграционный законодательстводан бир точка запятую туура эмес болуп калса подделка деп камап атасыңар дедим. Бул жерде доказательный база выше крыши. Почему деп мен да ушуну суроону коюп атам. Буякта есть определенные люди, которые действительно их вытаскивают. Это бул жерде биздин жарандын баары көрүп атат. Но без вмешательства кого-либо мындай болбойт. Но тот факт, то, что они каким-то образом эмес прямыми показаниями и помимо тех информаций, которые нам люди предоставляют, они связаны с членами преступной группы. Сиз азыр мынтип айтып Я коркпойм, это действительно они связаны. Силер орусиялык органдардын тергөөчүлөрүн айыптап жатасызбы? Мен Орусиянын тергөөчүлөрүнө булар болсо официалдуу түрдө кагаз менен азыр биздин жетекчилер дагы кайрылат. Ошо ишти карап, объективно карап бергиле деп кайрылып атат. Эми мен силерге дагы айтылайын, мен буга кийлигише албайм. Потому что у представителя есть свои обязанности и права есть. Мен ага киргише албайм. Но бирок өзүмдүн атынан в пределах своих полномочий определенный кагаздардын баары жөнөтүп атам. Күтөлүк. Багы мен айтып атам, пока идет следственные действия болуп атат. Так боло элек. Мунун күнөөсүбү, күнөөсү эмеспи? Муну окончательный сот коет. Мен аларды күнөөлөгөн жокмун. Но тот факт, тот первоначальный сбор информации, который в течение последних, так будем говорить, 7-8 месяцев идет, этот факт. И этих же людей говорят, ну, помимо этого, у нас есть и другие люди, которые замешаны. Өзүңүз ойлосоңуз назад, ушул жерде биринчи кармаганда 8 киши кармалды эле. Доставлены были. 8-дөн 2 кармалып атат. Мен калаган унчукпай эле койдум, просто тагдырынан балыкта чаппайын дедим да. Эми мага келип жеткенде мен чын могу жерден күнү түнү балдар менен ушунун бүт ар бирөөнү угуп чыгып атам да эмне болду. Анан кийин экинчисинде кайра эле ушул эле кишилер кармалып атат. Опять же мен айттым, эмнеге силер кайра десем, байке кечирип коюңузчу, мен Кудайга ишенем да, мен случайно здесь оказался. Ну кто этому поверит? Ну второй раз-то совпадение не может быть. Анан мен буларды кармаган жокмун. Мунун заявлениясында мен алганга укугум жок буякта. Мунун заявлениясын территориальный подразделение алып, 2-3 күн мунун заявлениясын текшерип, алып барган жеринен барып көрүп, перчатканы изымать этип атат, дубинканы алып атат, сабаган жерин баарын көрүп атат. Анан кийин сабаган жерин көрсөңүз, аяктан эмес, ал жерден танк атса дагы болбойт, не то что кишини өлтүрүп кетсе. Эми бул киши токой десең, бир токойду эмес, мен даже паркты көргөзө албайм, например. Бул барган жерин баарын көргөзүп атат, момун аврактардын баары, мына могу жерге келген байт. Эми ишенбейин десең, перчатканы местныйдар изымать этип атат. Бизде суроо болуп атат. Следствие бүт электе кылмышкер деп маалымат тараткан туурабы дейт. Эми мен биринчисинен биздин жарандар туура, мен биринчисинен көзүн, беттерин жаап, действительно мен дагы айттым, булар дагы кыргыздын жараны деп жаап туруп мынтип көрбөстү. Ким даже айткан жокмун. Жок, биринчисинен беттери жок чыгарым. Экинчисинен мен беттерин чыгарганга мажбур болдум. Эмнеге мен мажбур болдум? Ушуну көрсүн, ушуну көрүп кишилер келсин, келбесе дагы билсин ушул кишилер деп. Мен бир жактан эч кандай кимдин мыйзамын бускан жокмун, потому что ал жерден өзүңүз лазат аябай жакшы билесиз, муну соттун чечими менен гана ала алат. Аябай объективный, аябай субъективный бир причина үчүн ала алат. Ал жерде сейфинен турат. Почему об этом-то, каяктан происхождениясы? Как они появились? Ал кишинин наверняка ушул жерде турган документтердин ар бир кишинин тагдыры да. Я не исключаю, что среди этих паспортов или это киши дайынсы жогулуп кетсе дагы. Учитывая то, какими действиями эти ребята занимались. Анан туруп алып, мына невинная овечка болбош керек эч убакта. Сиз дегенчи пресс-релиз таркаткан элеңерде, бул ушул таксопарк жөнүндө, ушул балдар жөнүндө маалыматтар февралда чыга баштаган, ошондон баштап чогулта баштаган депчи. Анан ошондон бери кандай иш жүргүздүңөр? Анан эмне иш жүргүзөсүңөр дагы? Бул иш боюнча действительно бул маалымат келип баштаган. Бул маалыматты биздин министр генерал Жунсалович дагы контролдо турат эле. Акыркы мен сизге айттым, биякта министр Россия менен
Владимир Александрович менен жолукканда ушундай ушу уюшулган кылмыштар боюнча көп бир мындай сөздөр борулгон да. Анан ушунда момундай бизде болгон маалыматтарды сиз өзүңүз түшүрсөңүз, мы не имеем права здесь заниматься оперативной деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью. Мы имеем право содействовать. И если нам обращаются граждане, мы им обязаны помочь. То есть айткан маалыматтардын баарын угуп, ушу заявлениясы, арызыны көп киши келет, кыргызча, орусча жаза албайт, тияка барып адвокаттардын баарын ушу менен биз беребиз. Сиз өзүңүз байкасаңыз келет, биякта кабинет канчада свет күйөт, канчада өчөт, канчада өчпөйт, анан элдин баары эле билип атат биякта канчада иштеген, баягы Бишкекте жүргөн ар бир жарандык. Анан ушундан бери жана маалыматтардын баары келгенден баштап эле биз ушу маалыматтардын баары чогултуп, барып тияк тугасың, бияк тугасың. Анан, конечно, сен барып көп жерде анда тиги представительство бар. Жок, чыгырсаңызчы мени. Ай, ким эме, эмне өчүп калды интернет? Бакыт. Бакыт. Что-то интернет өчүп калды что-то. Эметсең, азыр. Биз кайра эмеде түз байланышка чыктык. Биз менен Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы полковник Раим Салимов болду. Анан негизи ушул эми кандай азыр бул жерге Канат бизге түз эфирде аябай мигранттардын арасында болуп чыккан чоң кылмыштар жөнүндө айтып берди, бүт баарын эметип берди. Сиз эмне иштарды кыласыз эми? Эми чынын айтканда биздин өкүлчүлүктө жумуштар көп, андай маалыматтар көп. Не только андай момундай маалымат, андан башка да маалыматтар бар. Анын баары эле биз тийиштүү органдардын баарына тең берип, өзүбүздүн жетекчилерге анын баарын жеткирип атабыз. Эми биздин бул милдет биякта иштеп. Анан мен ар бир маяктан кармалган кылмышкерлерди айтып пиарсыз этпейм. Это менин жумушум. Анын үчүн мага биздин налогун төлөп, ушул жактан мен зарплата алам. Бул бир. Экинчиден деген өзүңөр байкап атасыңар, баарын эле салыштырсаңар болот. Мурда жумуш кандай болчу, азыр жумуш кандай болчу. Мен дагы айтып кетким келип атат биздин жарандарга, ушу Россия Федерациясында жүргөндөргө. Мен баарыңарды түшүнөмүн. Мен дагы жетим өскөнмүн, эне атам жок өскөнмүн. Ар бир нерсеңерди каждый боюңарда эметем. Ар бирөөңөрдө бирөө маяктан сиздер менетиңер менен тапкан акчаны 5 тыйыныңарды алып, бир-бирин алса мен силер үчүн туруп берем. Силер келгиле маякта. То есть аларды арыз жазганга чакырасыз? Арыз особенно жанагындай кылып уюшулган кылмыштар келип, монча келип эметкен. Мен ар бириңерге туруп, ар бир ишти мен аягына чейин чыгып берем. Мен просто силерге баарыңарга сөзүмдү берем. Коркпогула. Аларды жашырбагыла. Мына бир нерсени жашырып коюп, мына момундай случайлар пайда болуп атат. Бирок мен силерге айтып атам, мен дагы силердин катарыңарга чыкканмын. Мен дагы силер деп маяка биздин министр жетекчи ушун үчүн койгон. Ушу биздин жарандардын немесин уктуп, президент дагы, премьер-министр ушундай талапты коюп атат маякта. Посольстводон бияктан биздин посол дагы ушундай талаптар коюп атат. Поэтому коркпогула, келгиле. Мен айтып атам, мен сатыла турган киши эмесмин. Мен силер үчүн всегда туруп беремин. Анын үчүн коркпогула. Бул жерде биздин көрүүчүлөрдүн эң көп суроо бергени кимди Канаттын эмесине, Канаттын жашоосунун коопсуздугу болуп атат да. Келип жатат. Алардын коопсуздугу азаттык жооп береби деген суроо болуп атат да. Анан сиз бул интервью сиздер тарабынан уюшулганын, силер ошого айтып берсеңиз? Эми мен айтайын, биякта азаттыкты жооп берет деп мен айтпайм. Мен өзүм мойнума андай милдетти дагы снимать этпейм. Эми бул бала өзү своей волеизъявлением мен ачык сүйлөйм деп сиз биякта отурганда тияктан да айтты. Мен бетимди көргөзүп эле сүйлөйм. Мен корко турган эмем жок. Байке, мен уже аяма жетти деп айтты. Мен жакшы эле айттым, ай болбойт мындай. Анткени алар обвиняемый, сен потерпевшийсиң, потому что көп жумуш бар биякта десем, өзүнүн баягы волеизъявлениясы менен мен берем деди. Эми мунун безопасность боюнча биз определенный дагы бир жумуштарды жүргүзүп атабыз. Мен ойлойм,
каякта болбосо дагы безопасностуна менин мойнумда, мен жооп бериш керекмин. Бул бир. Экинчиден болсо мен айткым келет дагы Азатка, азыр мен акыркы сөзүм бул ар бир киши, ким базар болобу, вокзал болобу, метро болобу же какой-то бир предприятиялар болобу, мен айткым келет, токтоткула, токтоткула. Ар бириңерге ар бир мыйзамсыз биздин жарандардан алып аткан тыйынды алабы же акчасын алып же жөн эле момунтип ыйлатканыңарды все равно что мен ыйлаткан болосуңар. Мен ар бириңерге дастан. Сизчи, сиз мынткенсиз да, сиз көчөгөнү келип биз интервью тартканда биз балдардын арызын көрсөтүңүз дегенде сиз тергөөнүн иши бүтмөйүнчө мен алардын коопсуздугу үчүн коркуп эметейин депчи бербейм деп айткансыз да? Бербейм дегенсиз да Азаттыкачы, биз ошол видео сюжет чыгаралы да, аларды да кошолу дегенде сиз бербейм деп баш тарткансыз. Бирок бул ирет эмне үчүн сиз бүгүн ошол Москвадагы Кыргызстандын өкүлчүлүгү, ИИМнин өкүлчүлүгү, Бишкектеги пресс служба эмне үчүн бүгүн макул болдуңуздар? Мен макул болгон себебим бул мынакей Азат, бул жерден биздин коомчулуктан баана чыкты. Мага диаспоралардан бери звонтойт да, бир интервью берип койсоңузчу. Мынакей Азаттыктан лазат чыгарып атат тигилерди күнөөлүү эмес деп. Эми багы бактын башы шамал болсо кыймылдабайт. Айрайым, сен биз жакшы жериңен билебиз, берип койчу дедим. Мени туура түшүнгүлө, мен биздин жарандарга, биздин элге айткым келет. Бизде пресс-служба МВД деген бар. Пресс-службаны минуя мен эчтеке бере албайм. Только с разрешения пресс-служба МВД берем. Бакыт Сеитов деген начальник пресс-служба деген бар. Ал жерде определенный биздин кураторлор менен аны согласовать этет. Бул бир. Экинчисинен деген мен мынтип ойлойм, ар ким өзүнүн нанын таап жеш керек. Журналист журналисттигин кылып, милициянын жумушун кылыш керек, улум улумдун жумушун кылыш керек. Анан мага бүгүн действительно Бакыт Сеитов звонтуп айтты, ушундай болуп атат. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ушу балдарды суранып көрбөйсүзбү? Ушул Азаттыктан лазат келет, ушуга прямой эфирден берип койсо деди. Анан ошон үчүн сиз келгиче мен балдарга звонт эттим, чын буларды көптөө келишти. Ушуна берип койгула десем, ойлонуп, ушу бизге дагы чучубузга жетти, анда биз берелик деди. Мына жабынып беребиз деген, бирөө жабынды, и то ошондо да көп сөздөргө теряется, өзүңүз көрдүңүз. Баары туруп калып айтып атат, ким эмес өчпөсүн. Поэтому деген бул жерде мага разрешение берген үчүн мен айттым. Анан просто биздин коомчулук билсин деп атам да, бул жерде эч кандай биздин өкүлчүлүктөр атайын бирөөнү барып кылганга менин укугум да жок андай. Барып бирөөнү кылганга. Любой киши келсе, мен любой кишиге барып ушул кишинин арызын алаардын астында мен бир сыйра ушул кишини миллион жолу текшеремин. Кантип бул киши бияка келген, эмне болгон окуясынан бери. И после этого только мен ойлоном, бирок арыз жазып келген киши мен арызын алып кое албайм. Мен өзүм албайм, территориальный подразделениеге алып барып, мен аягына чейин туруп берем. Аягына чейин ушуну отследим, чем это дело закончится. Кудайга шүкүр, биз живем в светских государствода, и биздин мамиле Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги менен мамилебиз аябай жакшы. У нас есть апирская солидарность, поэтому это, я считаю, это нормально, поэтому баардык жакшы болот. Бул иш аягына чейин. Ушунча эми ушул качан сот болушун күтөбүз? Качан күнөөкөрлөр, айыпкерлер аныкталып камалышын күтөбүз? Мен эми мындай да, мына мен силерге айтып кеткенде, мен первоначально жана арыздардын баарын эмет, калгандарын баары тең территориальный подразделениялар определенный следственно оперативный мероприятияларды алар жүргүзөт. Если алар бизден сураса, маалымат сурап, эми если эмес, алар негизинде эле сурап элатат, биз болгон маалыматтардын баарын беребиз. Бирок мен аякка кийлигише албаймын. Бирок өзүмдүн көз карашымды в пределах своих полномочий определенный кагаздарды жазып мен жиберип атам. Ушуну айтсам туура болот да. Чоң рахмат. Рахмат. Сиз азыр биз дагы байланыштабыз. Саламатсыздарбы? Мен атым Лазат Такырбашева. Силер Москвадан, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнөн биз байланышка чыктык. Биз алгач ушундай Москвада кылмыштуу топ жүрөт дегенден кийин биз ушул ал балдар камакта эмес эле эркиндикте жүргөндүктөн биз алардан интервью алып чыгардык элек. Булар ушул мекендештерди тоногон, каракчылык кылган деген
балдар кимдер деп көрсөткөнбүз. Анан бул ирет ушул жерде эмеге келгенбиз. Бул өкүлчүлүккө келип жабырлануучуларды тарталы, конфликттин баардык тараптарын тарталы дегенде тергөө убагында биз маалымат бербейбиз деп айтышкан. Бүгүн болсо ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп жабырлануучуларды бул жерге алып келип, алардын коопсуздугун камсыз кылабыз деген сөз менен келип интервьюга макул болдук. Биз бир нече жолу интернеттен байланыш үзүлүп чыга албай калып жаттык. Ошон үчүн кечирим сурайбыз. Сиздер ушул азаттыктын түз берүүсүндө Москвада болуп жаткан окуяларды көрдүңүздөр. Саламатта туруңуздар.